Канча болду же? Башыга дөйдө кылгыла. 65. Акчасы канча болду? 100 сом. Эфирден кийин берейин акчасын. Эже ушул тараза менен күндө канча табасыз? Таразадан эме жакшы көп киши көп түзсө 200 сомго чейин жетет. Болбосо андан бери. Андан башка дагы майда сагыз тамеки дегенди сатасыз, Майрам эже экөөбүз азыр эле базардан келдик. Бул жерге программа тартылганы. Майрам эже сагыз тамеки жана башка майда чүйдө сатат. Сурап көрөлү, ушундай майда соода менен миллионер боло алабы экен эже? Мен миллионер болгонго ишене албайм. Анткени эми соодам бул тараза болсо бир 200 сом. Анан тамекиден бир аз түшөт. Ар бир тамекиден 1 сомдон калат. Ошо эми бул элдин кишинин санына жараша канча көп алганда деле ошо миллионго акча жетмек беле, жетпейт. Мен ишене албайм. Бул акчалар ошол таразаныкы окшойт эже? Тараза эми майдалап алат. Анан кийин сизге окшоп миллионер боло албайм дегендер бул көп да Кыргызстандачы. Ушундай майда чүйдө менен эле. Бирок дүйнөдө да Кыргызстанда дагы адамдар ушу майда бизнестен баштап эле чоң акчаларды табышкан экен. Салам достор, Азаттык Плюс кезектеги берүүсүн баштайт. Биз бүгүн бизнести кантип баштаса болот жана бизнесте кантип ийгиликке жетсе болот деген темада сөз козгойбуз. Анын техникалык жактары тууралуу бизнес-аналитик Искендер Шаршеев менен сөз кылабыз. Келиңиз, Искендер мырза. Саламатсызбы? Биз экөөбүз бул жакка өтө берели. Мына келиңиз. Муну колго алып, мына ишкерликти баштаганда биринчи эмне кылыш керек? Ошондон баштасаңыз. Эми эң биринчи бул маалымат керек. Анткени базарга караш керек. Эмне керек? Элдин муктаждыктары кандай? Базар анткени кечирбейт. Сиз деген акчаңыз менен кирип алсаңыз иш жасап, элге керек эмес болсо сиздин жасаган ишиңиз, товарыңыз Сызга отуруп калышы мүмкүн. Акчасыз калып каласыз. Базар акчаңызды алат дагы тээп салат да. Демек биринчи маалымат керек, Муну мындай тамга менен белгилесе болот. AM деп коесуз. А информация жана экинчи маалымат, экинчиси бул базарда маркет. Ушундан кийин гана муктаждыгын карайсыз да элдин. Канча адам ал товарга муктаж? Ал товарда кандай сапат болуш керек? Товар болобу же тейлөө болобу? Ал товардын кандай жакшы жактары бар, жаман жактары бар? Канча конкурент бар? Конкурент кантип аныктайбыз биз? Изилдеш керек да. Ал үчүн атайын маркетинг деген илим бар да. Мисалы үчүн катардагы айылдагы бир киши кантип изилеп биле алат? Мен жакында Нарында болдум. 4-5 эле суроо бердим. Ушундай бир семинар болгон да. Суроо берсем, алар Нарындагы турган бизнесмендер, ишкерлер сону билет экен ушул информацияны. Айылдагы эле? Албетте. Демек изилдедик. Анан кийин экинчи кадам. Алар түтүндөн бери санап беришти. Могул түтүндөр моундай товар алат, могул түтүндөр моундай товар албайт депчи. Бул эң баалуу маалымат. Ушуну алгандан кийин анан экинчиси идея келип чыгат. Идеяны биз мындай белги менен белгилеп коелу. Идея келип чыккандан кийин бул деген сиз уже ойлоносуз. Тейлөм кандай көрүнүш керек, кандай сырткы келбети кандай болуш керек, товарымдын кандай жаңычылык киргизем, кандай жаңычылык киргизем, жана конкуренттер чыга калса аларды кантип жеңем. Конкурентти жеңүү бул барып туруп офисин өрттөп салуу эмес. Бул конкурентке караганда жакшыраак тейлөө же жакшыраак товар чыгарып туруп, ылдыйраак баадан өзүңүздүн кардарларыңызга сатып берүүдө. Анан ошол идеяны алгандан кийин анан капитал керек да. Канча сом? Мисалы үчүн $100,000 же 1000 сом. Идеяңарга жараша. Эгерде семечке сатып туруп анан чоң фирма курам десеңиз, ал реалдуу нерсе да. Бир стакан семечка сатасыз. Андан кийин бир стакан семечкадан түшкөн кирешеге уже 1 мешок аласыз. 1 мешок саткандан кийин 2 мешок. Баштапкы капитал деп бул жерге $100 деп жазып коелу. Келиңиз. $100. Баштасаңыз болот, бирок бир кичинекей бир кандайдыр сыр бар да. $100 эле бизнести баштаса болот. Бирок эгерде сиздер $100 керек дегенден ишке жибергенден кийин сизге капчыгыңызга $120 келип калды дейли. Жыргап кетип, $20 таза кирешем деп туруп кетирип салсаңар, же ошол $20 бир эле долларын кетирип салсаңар, демек бизнесиңиз өрчүбөйт. Демек $120 кошуп туруп кайра бизнеске салыш керек. Мисалы үчүн мындай айтайын да, мисалы үчүн Бишкекте бир адам ачкадан өлбөй, ары бери жүрүп, иш жасаш үчүн 15,000 сом керек. Демек, анын таза кирешеси 15,000 сомдон ашмайынча таза кирешеден өз жашоосуна акча алганга укугу жок болот да бизнес астында. Анткени ошол $300 жашоосуна керек да, зарплата алабы, кайдан алабы, ошол жактан алып керектесин, бизнестен тийбесин да. Бизнестен акча ашып баштаганда ошол $300. Анан
жашоосуна ала баштаса болот таза кирешени. Демек бизде капитал бар, андан кийинки кыймыл, андан кийинки аракет. Андан кийинки кыймыл бул негизги өзү бизнес. Муну Б деп коелу, англисче. БС деп коелу. Бул негизги өзү бизнес. Ишти жасай баштайсыңар. Бир бизнес жасадыңызбы, бир кирешеге келдиңизби, ошол кирешени уже бизнести чоңойто баштайсыз. БС1, БС2 деп. Бул эң негизги секрет да. Таза кирешеңизден экинчи бизнес ачасыз. Же болбосо окшош точка Демек ачасыз. бизнестин түрүн ачыш керек. Жок. Бизнестин түрүн ачсаңыз, башыңыз оодарылып калат. Анткени бул бир бизнестин түрү бир маалымат, экинчи бизнестин түрү экинчи маалымат. Адашып кетесиз. Анда кандай бул? Өзүңүздүн эле бир бизнести эки эселетип коесуз. Мисалы үчүн сиз гамбургер сатып баштадыңыз. Гамбургер бир эле точка $500 алып келип баштады. Элдер таанып калды. Гамбургер Эки жерге ачышым керек демек. эки гамбургерден ачыш керек. Ундан дагы 4. Анан 5, анан ушинтип кете берет да. Ушун гамбургерлер көбөйүп кеткенде, ар бирөөдөн $500 түшүп турса, жылына $50,000 чейин барып калса, ал үчүн 20 точка керек. Даже 20 эмес, 15 точка жетет да. 15 точка гамбургер. Демек ушинтип эле $100 байып кетсе болот экен да. Ооба, $60,000 түшүп баштады таза киреше. Кайра эле чуркап барып Lexus сатып алыңыздар. Болбойт андай нерсе. Биринчи ошол $60,000 эмнеге жарайт? Кафе салганга жарайт. Кафени ачтыңарбы? Кафеден гамбургерден уже где-то $100,000 түшүп баштады дейли. $100,000 түшүп. Эми алса болобу Lexus? Жок. Ошол $100,000 төмөнкү өчүрөсүңөр. Уже кафе бар да силердики. Отель. Жана башка. Ушундан кете берет. Акырындап бизнести өнүктүрө берсе болот, IT бизнесин баштайсыздар. Мисалы үчүн, балким дагы бир канал алып туруп КТР менен конкуренция кыласыз. КТР2 деп коеюнчу. КТР2 деп. Ушинтип кете бересиздер да. Эгерде ушул $100,000 алып калсаңыздар, ушул жерден силерде ошол $100,000 100,000 деп коелу, уже $10,000 алууга акыңар барып калат. Уруксат. Өзүңүн жеке кызыкчылыгың үчүн. Ооба, аялыңызга машина алып бериңиз, шуба алып бериңиз. Бирок буга чейин болбойт. Биздин Кыргызстандын эң бай адамдарыбыз ошол жол менен басып, ийгиликке жетишкен. Кандай жол кыскача? Актив. Бул деген жаңы бизнес. Бул деген жаңы билим. Сизге акча алып келе турган нерсе. Пассив бул деген силер акча корото турган нерсе. Мисалы үчүн, келип туруп тууганына акча карматып коет да, же үй салат. Анан ыйлайт дагы. Жумуш жок калды, акча жетпей кетет. Кайрадан Россияга кетет. Үйүмө чатыр сала албай койдум, акча жетпей калды. Кайра кетет. Баа өсүп атат да бат. Эмнеге? Анткени үй бул пассив. Үй акчаны жейт. Бир үйдү салыш үчүн $36,000 керек да, мындай жер үй. 60 квадрат метр үй салганга. Андан сырткары үйдүн жер налогу бар. $300 барат ушундай үйдүн жер налогу жылына. Андан тышкары жана свет, ком услуги жана башка 2-3 миң сомго жетип коет бир айдын ичинде. Иши кылса, акча кетип атат. Келбей эле. Бул пассив. Ошол үйдү салып туруп, аны отель кылып салса, бул актив. Акчаны иштетиш керек. Маселен, ошол эле мигранттар мал алып коюппу, мисалы үчүн, же башка кылыппы өнүктүрсө болобу? Бул эң туура нерсе. Кыргызстанда аябай көп кезиктирип атам. Мал алып коюп, малды багып, өстүрүп саткандар жакшы эле акчага ээ болуп калып атышат да. Мал бул жакшы нерсе. Бизнес чөйрөнү жакшы билген инсан катары айтсаңыз, ул бүгүнкү күндө Кыргызстанда деги эле Бишкек шаарында кайсы багыттар менен бизнес алып барсак мындай оңоюраак болот дегенди. Биринчиден, бул аябай талыкпас эмгек менен анан ой акыл менен алынган маалымат бекер берилбеш керек деген менин ишенимим бар да. Аны чоң акчага сатмакмын сизге азыр. Бирок кыскасын мындай айтып коеюн, четин чыгарып эле. Бишкектеги муктаждыктар, Бишкектеги жашоочулардын муктаждыктары өзгөрүп турат улам-улам. Ошондуктан алардын туруктуу эң муктаждыктары бул деген тамак ичүү, кийим кийүү, интернетке кирүү болуп калды акыркы убакта. Анан гүл берүү сүйгөндөрүнө, эркектердики. Бал жана кандай десем, кандайдыр бир белектер берүү да майрам кезинде. Эң чоң муктаждык кыргыздыкы